болот деген үмүттөбүз, ситуация жакшы болсо. Так. Реформа жүргүзүлөбү? Кудай буйруса жүргүзүлөт. Ушул ниет менен чыктык буюрса, буга коомдон абдан чоң колдоо керек. Ошондуктан биз жүргүзө турган реформалар жагымдуу жана өтүмдүү болуш үчүн ушу сиздердин колдооңуздар керек. Директорлор срочно алмаштырыш керек болуп жатат. Пенсиядагылар отурат дейт. Эң туура маселе болуп атат. Пенсия жашына келген баягы мектеп директорлору жана башка кызматкерлер тууралуу көп көйгөйлөр айтылды. Буюрса, мектептерде жаңы директорлорду дайындоо боюнча механизмди иштеп жатабыз. Жакында буюрса өкмөткө сунушубузду берип, колдоо тапсак, буюрса бул боюнча реформа жүрөт. Жаңы директорлор дайындоо боюнча. Директорлор билим берүүдө жөндөмдөргө көңүл бурбаганы өкүндүрөт. Дипломдордун 5 болгону менен жумуш таппагандардын бүтүрүшү билими менен окуу жоктугун тастыктайт. Окуу жайда тааныш билиш качан жоюлат? Туура маселе коюп атасыз. Бул педагогикалык окуу жайларда мугалимдерди даярдоодо көйгөйлөр көп. Ошол сапат маселесине дагы барып такалып атат. Андыктан биз дагы буюрса бул маселелерди карайбыз. Ошол мугалим даярдаган университеттерде окуу жайда профилдик тармактарын күчөтүп, анан мугалимди даярдоодо ошол практикалык өнүмдөргө басым жасаган баягы механизмдерди иштеп чыгуу боюнча буюрса чоң жогорку окуу жайларынан иш жүргүзөбүз. Фонд арбаңыз ийгилик. Мен азыр үлгүрбөй калып атам. Күн сайын болбосо да жумасына бир жолу мындан кийин биз жаңы форматта чыкканы турабыз. Буюрса айрыкча айыл жергесиндеги алыскы райондордон ушундай кайрылуу келип түштү. Биз министрликке келип коомдук кабылдамага келе албай, катыша албай жатабыз деп. Андыктан биз анча-мынча суроолорго болсо да жетишибизче убакыттан пайдаланып, сиздер менен онлайн ушундай жолугушууларды өткөрүп, суроолоруңуздарга жооп берип турмакчыбыз. Вуздардын көбүндө ректорлордун срогу бүттү, шайлоолор болот. Ректорлор бүткөндө автоматтык түрдө срогу бүткөндө жаңы шайлоо дайындалат. Менде тизмеси турат, кайсыл ректордун убактысы качан бүтөрү тууралуу. Ошол бүтөр замат мыйзам чегинде алып, жаңы шайлоолорду кайра жүргүзөбүз. Бюджетте ким бюджетке окуганга мүмкүнчүлүгү барбы? Бюджетте окуганга жыл сайын өкмөт тарабынан билим берүү жогорку окуу жайларына 5795 бюджеттик орун бөлүнөт. Бул экономикалык приоритеттерге жараша жана мамлекеттеги муктаж болгон тармактарга жараша бөлүп беребиз. Аны университеттердин ичинде ошол өздөрүнүн критерийлери менен жакшы окуган студенттерге же социалдык колдоого муктаж болгон балдарга ошо жыл сайын 5795 бюджеттик орун бөлүнөт. Мектеп директорлорунун балдары мектепке алыш үчүн акча сурашат, ата-энелерден бербесең орун жок деп албай коюшат. Бул боюнча 2 пилоттук жаңы долбоор иштеп жатабыз. Мектептерде кээ бир жерлерде көп балдар окушат, ошол эле райондо, ошол эле айылда, ошол эле шаарда кайра кээ бир мектептерге балдардын барган саны аз. Анткени бул сапатка байланыштуу болуп жатат. Биз ушуларда регулировка кылыш үчүн жаңы 1-2 пилоттук долбоор иштеп жатабыз. Азыр Бишкектин бир району менен Токмокто ушуну уюштурсак деп азыр эсептерди баштадык. Кандайдыр мектептердин формаларын өзгөртүп, мисалы белгилүү мектептерди башталгыч мектеп, белгилүү мектептерди орто мектеп, белгилүү мектептерди жогорку класска мектептер кылып бөлүп, ушу оптималдаштырып, баягы класс жетпеген маселелерди чечип, ушу мектепке кабыл алууда кандайдыр бир жетпей аткан орундардын көйгөйүн чечебиз жакын арада. Ушул боюнча бир долбоор иштеп жатабыз. Китеп маселесин чечсеңиз, базарга саттыкка чыгарбай сатып алуу кыйын. Ар кайсы жерден издесең туптура айтып жатасыз. Мына жаңы эле бир жарым саат болуп калды. Окуу китеби боюнча жаңы бир мекемени негиздөө тууралуу буйрукка кол койдум. Жетекчисин жаңы эле дайындадым. Мындан кийин Кудай буйрса, ошо мектеп китептин сапаттары боюнча жана китеп саясатын жүргүзүү боюнча толук кандуу иш алып барабыз. Муну жеке көзөмөлгө алып, келгенден бери ушул маселени карап жатам. Мектеп психологиясына көңүл бурасыздарбы? Кандай пландар бар? Бул абдан маанилүү. Негизи штаттык бирдиктердин жетпегендигине байланыштуу биз эл аралык нормалардан да артта калып жатабыз. Баягы мектептерде сөзсүз психологдор, социалдык психологдор иштеш керек болчу. Бул боюнча азыр Арабаев университети сыяктуу педагогикалык профилдеги университеттер менен сүйлөшүп жатабыз. Ушу психологдорду кеңири масштабта даярдоо боюнча. Анан дагы бир маселе бул жагынан
Misalı mektepтерди айтып атпаймынбы, кээ бир шаарларда ошо башталгыч мектептерде, орто мектептерде, жогорку класстарда өзүнчө бели окутсак деген да бир пилоттук долбоор болуп жатат. Анткени мисалы 11 класс бала менен 1 класс бала бир мектепте окуганда балким пайдалуу жагы болгон сыяктуу, мунун терс жактары да болуп жатат да. Ошол жана рекет маселеси боюнча, ошол жана ажатканага баргандагы терс көрүнүштөр тигил бул тарбиялык жагынан дагы. Ошондуктан мектептерди жаш курагына жараша бөлүп, оптималдаштыруу боюнча бир канча долбоор карап жатабыз. Класс жетекчилер өтүп кетти. Так. Фонд жоюлабы? Ата-энелерден акча чогултуу фонддору боюнча биз жаңы бир сунуш киргизели деп жатабыз. Бул билим берүүнү өнүктүрүү жөнүндө көз карандысыз фонддор болуш керек. Ага ар бир ата-эне милдеттүү түрдө төлөбөш керек. Ким өзүнүн көңүлүнөн чыкса ошондой берип, билим берүүдө жетишпеген нерселерди колдогонго колдонуш керек каражат. Ошол фонддор мисалы мектептин бүтүрүүчүлөрү, ошол жергиликтүү ишкерлерден же болбосо меценаттар биригип, ошо билим берүүгө колунан келген салым кошкудай фонддор негизделсе болот. Бирок киши башына ар бир ата-энеден шартына карабай туруп белгилүү бир суммада акча жыйнаган сөзсүз туура эмес. Бул боюнча жакында буюрса бир кадамга барабыз деп турабыз. Чет тили китептерине көңүл бурсаңыз жакшы болмок. Абдан туура. Чет тилде окутуу боюнча бизде эффективдүүлүк болбой келатат. Канчалык 11 жыл окуп сабак билим алып чыкса да, ошо англис тилин, немис тилин өздөштүрүү жагынан бизде чоң кыйшалыштыктар бар. Бул дагы китепке байланыштуу. Бир эле китеп эмес, ошо программа стандарт боюнча да ошо чет тилдерди, айрыкча англис тили боюнча мен өзгөчө көңүл бурам. Эртең Кыргыз билимдер академиясына дагы барам, ошол жерде дагы ушул маселени көтөрөм буюрса, бул чет тилде окутуу бул болбосо болбойт. Бүгүнкү биздин атууларды көп кырдуу маданияттуулукка жана көп тилдүү мындай дүйнөлүк деңгээлдеги кадрлар даярдоого умтулушубуз керек. Кереги жок жазуу кагазтары жөнүндө деп атасыз. Бул боюнча келгенде министрликте биринчи ишти ушул иштен баштагам. Ушу мугалимдер жазган иш кагазтардын саны абдан көп. Кереги жок маалыматтарды жазып, балдарга сабак берип, тарбия бергендин ордуна мугалимдер иш кагаз жүктөмдөрү менен отурушат. Ошондуктан биз жаңы бир эксперттик комиссия түздүк. Ал жерге көбүнчө мугалимдер, завучтар, мектеп директорлору киришти. Анан ал жерде азыр ошол комиссия иштеп жатат. Кайсы иш кагаздарын алып койсок, бул юридикалык жактан туура болот жана мугалимдерге жеңилдик болот деп. Ошонун жыйынтыгы менен ушу формалдуу иш кагаздарын оптималдаштырабыз буюрса, мугалимдерге жеңилдик болот бул жагынан буюрса. Так, биздин мектепте саат бөлүштүргөндө мугалимдердин билим деңгээлине карабастан саат берди. Мугалимдин деңгээли өтө төмөн. Бул маселени кантип чечсе болот? Кочкор району Соң көл орто мектеби. Азыр жазып алайын, Соң көл орто мектебин жазып алалы. Кочкор району боюнча маселе мындай. Баягы тажрыйбалуу мугалимдер, тажрыйбасы жок мугалимдерди окутуу, усулдук маселелер булар мектептин ичинде чечиш керек негизи. Ошондуктан билим берүүнү уюштурууда эң негизги функция бул мектеп директорунда турат да. Мектептин ичинде буларды регуляция жасоо, ошол сабактарды туура бөлүштүрүү, тажрыйбасы жок мугалимдер тажрыйбалуу мугалимдердин шефтигине берүү, ушундай маселелерди уюштуруп, квалификацияларды көтөрүүнү ички динамика менен чечпесе, бул маселелер ушул бойдон курч бойдон тура берет. Андыктан директорлорго биз бул баягы талаптарды күчөтөбүз деп турам. Жалпы республикалык тестирлөөгө көз карашыңыз кандай дейт? Бул убагында абдан маанилүү бир кадам болгон. Бул учурга чейин билесиздер, жогорку окуу жайларда өтүүдө көптөгөн коррупциялык көз караштар болгон. Ар бир университет өзүнүн деңгээлинде уюштуруп, өз билгендей кылып келген да. Жалпы республикалык тест киргенде бул сөзсүз бир механизмге кирип, баягы коррупция жагы жоюлду. Бирок тилекке каршы 11 жылдын жыйынтыгын ошо бир эле 3 сааттык тест менен аныктап коюу да бул туура эмес экендигин сезип турабыз. Андыктан ошо аттестаттагы бааны эске алуу, ошол 11 жылдык биримин эске алуу сыяктуу бир канча критерийлер менен мындан кийинки реформаларды жүргүзүшүбүз керек. Бул тест ошо жалпы республикалык тест берген күнү балким бала ооруп калган болушу мүмкүн, же бир кандайдыр бир маселеси болуп калып, жакшы экзамен тапшыра албай калышы мүмкүн. То есть бул 3 саатта 11 жылдын биримин өлчөө туура эмес, бирок жаңы механизмдер боюнча мен дагы бир сунуштарды иштеп жатам бул боюнча. Так, кийинки суроо. Ыйман адеп сабагын киргизип, хиджаб кийип сабак окуусуна кандай карайсыз?
Эми биз азыл светтик мамлекетпиз. Биз дагы билим берүү дагы өзүбүздүн конституцияга жараша жүргөнү туура. Анан экинчи жагынан болсо ар бир адамдын өз укугун сыйлайбыз. Мен ал жагынан да азыр эч нерсе айта албайм. Бул жалпы мамлекет тарабынан жүргүзүлчү саясат. Так, саламатсызбы? Жогорку окуу жайдын мугалимдери деги жалпы мугалимдердин кагаз иштерин жою мүмкүнбү? Мен жаңы эле ушул маселеге токтолдум. Кагаз иштерин азайтуу боюнча. Бул боюнча бул менин биринчи тапшырмам болду. Ушуну буюрса аткарабыз. Ишиңизге ийгилик, чоң рахмат. Штат кыскарганына байланыштуу жумуштан биринчи кирген ишчи кетиш керекпи же акыркыбы? 6 жылдык стаж менен мени четтетти. Чындык издеп чыркырап жүрөм. Бул биринчи жергиликтүү ошол жердеги өзүңүз иштеген мекеменин жетекчилигине кайрыласыз. Эгер ал жерден сиз баягы берген арызыңыздын негизинде туура жооп ала албасаңыз же жогорку инстанциялар булар районго же биздин министрликке жазсаңыз, комиссиянын чегинде кароого толук жол бар. Эч болбой бараткан учурда биз тараптан да адилеттүү чечим болбосо, анда сот иштерине кайрылып, бул боюнча жооп алсаңыз болот. Нарын шаарында мектеп директорлору алмашылабы, сабатсыз директорлор бар, мугалимдер менен иштешпей, техничкалар менен иштешкен директорлор бар. Так, мындай көйгөйлөр эми көп айтылып жатат, урматтуу көрөрман, урматтуу баягы катышуучулар. Нарын шаарын азыр мен эске алалы, дагы бул боюнча да мен сүйлөшөйүн. Негизи мектеп директорлорунун дайындоо ошо шаардык жана райондук окуу бөлүмдөрүнүн башчыларына жүктөлгөн. Ал жердин жергиликтүү маселеси. Бизде Кыргызстан боюнча 2283 орто мектеп бар. Андыктан директорлорду министрлик дайындабайт, бирок дайындоонун саясатын биз жүргүзөбүз. Андыктан ошо жанагы жакшы иштеген директорлорду шайлап алууга деп жаңы бир механизм киргизели деп жатабыз. Жакында буюрса муну угасыздар. Окуу китептерин басып чыгаарда ката кетирилген учурларды эске алсаңыз, тагыраак айтканда дыккат көзөмөл ушул боюнча мына эми жаңыча бир подход кылалы деп чечтик. Ушундай чыгармачылык менен иштеген команданы чогултуп жатабыз. Кудай буюрса, мына бүгүн жаңы буйрукка кол койдум. Китеп окуу китеби деген жаңы бир мекеме түзүлүп жатат министрликтин астында. Бул жерге абдан таланттуу жаш педагогдор чогулуп жатат. Буюрса ошо маанисин, мазмунун, ушу дүйнөлүк талапка жооп бергенин, биздин өзүбүздүн эмгек рыногуна жооп берген, өзүбүздүн окуу программа стандарттан айырылышкан китептер чыгып баштайт деп мен силерди ынандыргым келет. Кудай буюрса муну ыкчам колго алып баштадык. Бала бакчалар үчүн КТУ боюнча медсестралардын айлыгын 0,1 ставка эмес, 1 ставка көтөрүү. Бул маселе жакшы маселе экен. Ошо медсестралардын ставкаларын көтөрүү боюнча мен эме менен сүйлөшөйүн, саламаттык сактоо министри менен. Эгер колдоо тапсак, өкмөт аралык маселе экен, бул жеке билим берүүгө тийиштүү эмес. Бирок муну эске алып, баягы биз союздун учурунда окуп калган окуучуларбыз да, биздин убакта ошо толук штат менен медсестралар иштечү эле. Ал маселени да мен көтөрүп көрөйүн. Медсестралардын айлыгы. Билим берилүүчү STEAM бала бакчаларга эмне үчүн берилбейт? Ишиңизге элек билим берилүүчү STEAM. Бул стимул деп жатасыздарбы? Мен суроону түшүнбөдүм. Бирок мектепке берилүүчү стимул. STEAM. Бул жерде ушул суроону кайра тактап жазып койсоң, сурооңузду түшүнбөдүм. Директорлор 3 жылда алмашып тура турган болсо кыйла пенсионерге кетишет. Ушул бизде мыйзам боюнча эмгек кодексинде 5 жыл деп берилди жалпы шайлоолор. Анан мен да Кудай буюрса мектеп директорлор шайлоо менен боло турган болсо 5 жылдык деген норма кирет. Эгер жакшы иштебей ошо 5 жылдын ичинде норма бузулса, мыйзам бузулса, кандайдыр бир коррупциялык көрүнүш болсо, анда комиссиянын чегинде карап кайра жумуштан четтетүүлөр болот. Бирок коллектив баягы бир директорду шайлап 5 жыл иштешип, ошонун жыйынтыгын үзүрүн көргөн бир система алып келебиз деген ойдомун буюрса. Шайлоолордо мугалимдерге администрациялык ресурс колдонулуп жатышат. Мугалимдердин укугун кантип коргойбуз? Кудай буюрса бул боюнча мен Садыр Нуркожоевичке киргенде маселенин курч экендигин айтам. Ошол маселе боюнча кайрылам. Билим берүүнү саясатташтырбаш керек экендигин жана билим берүүнү шайлоолордо колдонуудан бизди оолак кармоо тууралуу мындай бир саясий эрк, иммунитет сурайын буюрса, Кудай буюрса мугалимдер ушу жалпы таалим, тарбия, билим, адеп, ахлак, ушу билим, илим менен алектенсек жакшы болот эле. Башка нерселерге убакыт коротпостон. Оштон деп өтүп кетти.
Саламатсызбы? Китепканачыларга 15% за вредность. 2023 Кут билим газетасына чыккан, бирок төлөнбөй атат да. Так, бул маселени жазып алайын. Мен билбейт экенмин, чынын айтсам. Кут билим 15% за вредность. Мен муну жазып алдым. Тактап бул боюнча жооп берели сиздерге. Дагы 5-класстын кыргыз тили китебин карап көрсөңүздөр, темалары жаш, өзгөчөлүктөргө туура келбейт. Туптуура айтып жатасыз, ушул сыяктуу маселе көп болуп жатат. Бул китептердин мазмунун жаш курактык психологияга да жооп бербегендиги тууралуу. Бул боюнча азыр экспертизалардан да өтүү логаритмаларын кайра бүгүн жаңы эле мына ошол жыйналыштан бул жерге келип отурдум. Ушу китеп маселесине көңүл бурабыз. Китептин сапаты кайсы этаптардан басылып өтөт, мунун бир эле баягы тендердеги коррупциялык маселелер эмес, ошонун ички мазмуну, сапаты, ошонун коомго жооп беришин буюрса камсыздайбыз. Бул боюнча иш-чаралар башталды. Так. Мектептеги окуучуларда муну айттым. Бала бакчалардын башчыларына бүт пенсионер ошолорду кетирип, жаш мугалимдер жумушка тартыш керек. Туптуура айтып жатасыздар. Азыр орто мектептер боюнча маселени көтөрдүк, тапшырманы бердим, механизм иштеп жатышат. Кудай буюрса, жакынкы арада бала бакчаларды дагы ушул тартип менен карап баштайбыз буюрса. Мектепте жалпы билим начарлагандыктан жеке курстук окуулар көбөйүп кетти. Ооба, бул рыноктун шарты ушундай болуп жатат. Ата-энелерде, коомдо, жаш балдарда ошо изденүү көп. Жакшы билим алсак экен, жакшы умтулсак экен, ошо билимдүү болсок экен деп коомчулукта талап жакшы. Бирок бизде жана мектептеги сапаттуу билим бере албагандыктан же абалга байланыштуу көп кемчиликтерибиз болуп жаткандыктан ошо сырттан изденүү көп болуп жатат. Андыктан кошумча билим берүүдө ушундай курстар, көп секциялар көбөйүп жатат. Бул дагы баягы коомдогу экономикалык абалга да байланыштуу тенденция деп айтууга болот. Бирок негизи адам издеген нерсесин өзүнүн мектебинде канааттандырарлык деңгээлде таап, ошондой чече алса маселелерин, бул эң жакшы идеалдуу мектеп болот эле. Кудай буюрса, биз ошо окуу программаларыбыздын жүктөмдөрүн, ошо кызыктыруучу жактарын көп карап, ушул сыртка көп мукташтык болбогонго аракет жасашыбыз керек. Бирок кошумча өнүгүү үчүн сөзсүз кошумча өнүгүү бул дүйнөлүк практикада бар. Бая балдарыбыз бир рамкада тарбияланбасын, кошумча билим алсын дегендер сөзсүз ал курстардан да пайдалансаңыздар пайдалуу болот деген ойдомун. Садикте ачык сабактын эмне кереги бар? 30-40 бала менен кантип өткөрүп жатышат? Мен бул ачык сабак садиктер боюнча маселени карап көрөйүн. Бул маселе боюнча маалымат жок экен менде. Так. Бишкек шаарында мектептерде 15-20 чейин так. Саламатсызбы? Шайлоо участкаларын мектептерден алып салсаңар эң жакшы болот эле дейт. Бул шайлоо маселесинде участкада мектептерди колдонуу маселеси бул жалпы мамлекет экен. Кээ бир айыл жерлеринде баягы мектептен башка мекеме да жок болгон жерлер бар да, барып шайлоону өткөрүү үчүн жеке менчик үйлөрдө бул уюштуруу мүмкүн эмес, билесиздер. Эгер баягы ооруканаларга сөзсүз болбойт. Кээ бир мамлекеттик мекемелер тар, андыктан мектептер баягы шайлоодо колдонулуп келет, бирок бул маселе мен чача албайчу маселе экен, кечирим сурайм. Саламатсызбы? Оштон болом. Мамлекеттик музыкалык мектептер акыс болбой жатат. Ай сайын акча төлөөгө өчтүү инструменттер арендага берилет. Эмнеге? Ошол инструменттерди жаңылоо боюнча ошо кошумча бюджет негизи талап кылынат. Билесиздер, бизде көбүнчө инструменттер союздугунан калып кеткен инструменттер экен. Ошолорду жаңылоо боюнча мен азыр музыкалык мектептердин инструменттерин жазып калайын. Бул маселе бир аз маданият тармагына да тийиштүү. Биз азыр мектептердин кимдерге тиешелүү экендигин бизге же маданият министрлигине тактап туруп, бул боюнча бир жаңы бир долбоор ойлонсок болот. Музыкалык аспаптар. Китеп маселесин айттым, катуу көңүл буруңуздар буюрса. Алмаз байке, мектептерди ачсаңар жакшы, мектептерди ачсаңар болот. Ата-энелер жумушка түшүнүп жатам, ата-энелер абдан кыйналды. Бул ички агрессия болуп жатат. Ата-энелер жумушка барганда балдарын таштап көзөмөлдөөчү киши жок болуп жатат. Көп нерсеге жолтоо болуп жатат, түшүнүп жатам. Дүйнөдө ушундай бир пандемия болуп жатат, урматтуу ата-энелер. Муну да туура кабыл алып, туура баа бересиздер деп ойлойм.
Анан биз дагы ачалы көптөгөн мамлекеттер пандемияга карабастан мектептерин ачып жатып бирден алгоритмдерин берип, өкмөттүн штабына мына азыркы учурда өкмөт штаб өтүп жатат ковид боюнча. Ал жерге биздин менин орун басарым Надира Сынташевна катышып жатат. Биз өзүбүздүн сунушубузду бердик. Буюрса экинчи черекте ачалы, ушул багытта иштейли деп атабыз. Баягы ситуация курч болбогон жерлерде экинчи черекте мектептерди ачып баштайбыз буюрса. Профилдик багытта окутуу жөнүндө ой пикириңиз кандай? Профилдик окутууну эч болбосо 10-11 класста уюштуруу бүгүнкү замандын талабы. Андыктан жана жогоруда бир айттым эле, мектептерди оптимизация жасоо боюнча кээ бир мектептерди жаш курактык эмеге бөлөлү депчи. Ошо 10-11 класста ошо профилдештирүүнүн заманы келип калды. Бирок муну дагы бир аз шартка карашыбыз керек, урматтуу ата энелер. Бүгүн билим берүү биз эң төмөнкү гана баягы эмени алабыз, негизги кетчү каражаттарды. Анан кошумча бир чыгармачылыкка каражат табуу үчүн кошумча өнүктүрүү долбоорлорун иштеп чыгып, эл аралык фонд буларды ишке тартып жатабыз. Муну күчөтөбүз буюрса. Алмаз ага, чет өлкөдөн алынган PhD даражасын таануусу боюнча жаңы механизм киргизилет. Жаңы эле министр катары кол койдум. Бул PhD'ни Кыргызстанда кабыл алуу боюнча өкмөткө кетти. Бул боюнча өкмөттүн токтому чыгат. Жакынкы арада күтүп туруңуздар. PhD бул илимий даража катары кирип жатат бизге. Саламатсызбы, мен Кызыл Кыя шаарында 2-орто мектепте орноштура албай келем. Мектеп үйүмүн жанында жайгашкан, бирок директор окуучу көп, орун жок деп алыс жайгашкан мектепке барышат. Бул боюнча Феруза Султанова мен жазып калайын. Бул маселелер негизи чечилиш керек. Анткени ар бир өзүнүн баягы учетко турган жериндеги кварталындагы мектептерге барган туура. Бул боюнча да саясат ошондой бар. Ишиңизге ийгилик, чоң рахмат. Сиздерге да ийгилик, урматтуу мекендештер. Дагы вуздарга стажын дагы эске алып, абитуриенттерди кабыл алсаңар, беле ОРТны карабай. Ооба, жаңа жогоруда кайрылдым. Бул ОРТ ошол учурда чечүүчү эң жакшы механизм болгон, бирок муну мындан ары башка жактарында карап чыгышыбыз керек. Муну моюнга алам. Так. Олимпиададан бир нече жолу жеңген окуучунун мугалими баардык жумуштан так жана жоопкерчиликти алып барган мугалимди жумуштан коркутуу, үркүтүү менен белгисиздер. Мындай учурлар болсо арыз жазышыңыз керек, урматтуу педагогдор. Бизде билим берүү тармагында 140 миңдин тегерегинде кызматкер иштейт. Андыктан мындай учурлар болуп жаткан болсо, бир жогорку инстанцияларга арыз жазып кайрылыңыздар. Чет элдик студенттер жогорку окуу жайларда кыргыз, орус курстарын милдеттүү түрдө өтүп тапшыруусу зарыл. Бул эми саясатка байланыштуу маселе. Сөзсүз Кыргызстан окуганда биз өз тилибизди баягы эмебизди үйрөтөбүз. Бирок бүгүн эл аралык университеттер өздөрү англис тилинде окуп жаткандар дагы бар. Бул эми дүйнөдө бардык жерде эле ушундай норма бул. Баллон системага качан өтөбүз? Биз баллон системасында өткөнбүз. Бул система иштеп жатат азыркы учурда. 12 жылдыкты айтып жатсаңыз, азыр биринчи биз ошо 9 жылдык милдеттүү окутууну жакшы уюштуруп алалы, анан буюрса 12 жылдык жөнүндө дагы маселе көтөрөбүз. Саламатсызбы? Класстагы окуучулардын санын кыскартсаңыздар сураныч. Бул баягы мектептеги баягы авариялык мектептердин көптүгү, мектептерде сандын баягы класстардын жетишсиздигине келип чыгып жатат. Бирок эң негизги бир маселе дагы бир жерде, мисалы бир эле ат башыны мисал катары берейин. Орус мектепке элдин баары орусча окутабыз, ошол мектепте билим берүү жакшыраак экен деп, райондун борборундагы эле 2 мектепке балдарын жөнөтпөй калышыптыр. Тигилерде 100дөгөн бала болсо, берки мектепте 3,5–4 бала окуйт экен. Анан ошондуктан мектептерде ушундай тыгындар, ушундай батпаган маселелер келип чыгып жатат. Андыктан биз бир саясат иштеп чыгабыз деп ойлонуп жатам бул боюнча. Чет өлкөдөгү илим-поздор менен байланыш түзүп, академиялык тажрыйбаларын пайдалансаңар. Абдан жакшы суроо бердиңиздер. Илим-поздор боюнча биз билим берүү жана илим министрлигибиз, андыктан биз илим саясатында жүргүзөбүз. Бүгүн эле жаңы Пакистандын элчисин кабыл алдым. Ал дагы ошо эл аралык долбоорлор боюнча илимий изилдөөлөрдү чогуу жүргүзөлү деп жакшы сунуштарын айтты. Биз дагы Германия менен азыр сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатабыз. Ушинтип ар бир мамлекет менен илим тармагында бирге иштешүү тууралуу проекттерди колдойбуз. Буюрса биз өзүбүз министрлик дагы ушуга кызыктарбыз, изденип жатабыз. Буга буюрса эме салабыз, жол салабыз. Кандидаттыкты жактагандар үчүн шарттар татаалдашып, сөзсүз чет жактын басма каражаты макала жарыялашы керек экен. Мисалы кыргыз тили боюнча жактап жаткандар
Çet jакtan эмнеге макала чыксын деп жатышат. Туп-тура суроо бердиңиз. Мен вактын айымы менен бул суроо боюнча сүйлөшөйүн. Кыргыз тил, кыргыз адабиятында макала жазгандар сиз айткандай чет элде балким макала жазуу маселесин алып салуу боюнча мен өзүмдүн сунушумду берейин. Scopus Web of Science жөнүндө айтып жатасыз. Мен жакшы түшүндүм. Мен муну Бакыт Карыбековна менен кеңешейин. Саламатсыз, биринчиден элек суроом сизге санариптешүү жылы деп айтып жатабыз. Компьютер жок мектептер камсыз кылсаңыздар жакшы болот. Сизге чоң рахмат, абдан жакшы. Ушул боюнча бизде азыр евро биримдиктин бир долбоору келип түшкөн. 1200 мектепти. Мындайча айтканда Кыргызстанда мектептердин 55%ын толук компьютер менен камсыздоо боюнча мына каражат бөлүнүп жатат. Кудай буйрса 2021-жылдан баштап ушул компьютерлер келип баштайт. Мындайча айтканда ушул долбоордун алкагында Кыргызстанда компьютер менен 100% камсыз болобуз деп турабыз. Анткени жарымын жылыштырып оптимизация жүргүзөбүз. Кошумча донорлордон да улам, мисалы Азия өнүктүрүү банкынан мисалы 50 мектепти дайындоо, ушундай ар кандай долбоорлордон кошумча жардамдар келип атат. Бул маселе буюрса чечилет. Мугалимдер үчүн ипотеканын процентин төмөндөтсөңүздөр жакшы болмок. Айлыкка жараша мугалимдердин ипотека маселеси бул өкмөттүк деңгээлдеги маселе экен. Мен бир бул боюнча кайрылуу катты жазып, өкмөткө кайрылуу көрөйүн. Урматтуу кайрылган биздин суроолорубуз мугалимдер ипотека. Так. Окуулар качан ачылат? Жогоруда айттым, экинчи чейрек аракет кылып жатабыз. Буюрса, жергиликтүү абал турукташса, жергиликтүү бийликтин уруксаты менен мектептерди ачып баштайбыз буюрса. Министр ушундай болуш керек. Сизге Дүйнө Манас эпосу менен, так Манаска орун берели. Манас эпосу менен таанылып мактанып отурабыз. Эмнеге Манас таануу предметин ачпайбыз? Миллиондогон сап Манас таануу боюнча университетте чоң академия иштеп жатат. Манас таануу жана Чыңгыз Айтматов боюнча академия негизделген, билесиздер. Бул боюнча бар университеттерде биз буну сабак катары окутабыз, урматтуу жараныбыз. Балдардын тарбиясына көңүл бурулабы? Бул эң чоң актуалдуу маселе, бул тарбия маселеси. Биз жана жогоруда айтпадыкпы, мугалимдердин жүктөмдөрүн жеңилдетүү боюнча деп. Эми тарбия маселеси азыр мектеп директорлору боюнча жаңы механизмдерди да киргизип алсак, ушу тарбияны чоң талап кылабыз буюрса. Бирок тарбия негизинен бул ата-эне, коом бүт баары кайдыгер карабай аракет кылыш керек. Бала ашып кетсе 6 саат, 8 саат мектепте болот. Бирок калган 18-16 саатын бала ата-энеси үй бүлөсү менен өткөрөт. Андыктан урматтуу ата-энелер, бул тарбия маселесинде коом, үй бүлө, мектеп бирдей иштешкендин механизмдерин иштешибиз керек. Жождорго эркиндик берилеби? Эркиндик берилди. Болгон баягы мамлекеттик стандартта 6 предмет калган. Ал бир предмет боюнча тапшырманы бердим. Кудай буйрса, мындан кийин университеттерде эми өздөрүнүн эркиндик мугалимдердин билимин жакшы мугалим сапатына көрүп алдык. Азыр бир эле мамлекеттик жогорулап эмес, башка дагы тарта, мисалы жеке менчикте ошол эле Арапбаев университети, башка университеттер, башка ушундай квалификацияны көтөрүү боюнча укуктарды беребиз. Ачык рыноктук мамиле жасайбыз жана ал жерлерден да мугалимдер квалификациясын жогорулатса болот. Реформа оптимизациясы керек, жогору саны эмес, менин оюмча кесиптик оптимизация жүргүзсөк деген саясатты колдойт элем. Мисалы, эртеңки күнү биздин Кыргызстандын экономикасына жана дүйнөлүк экономикада кайсыл предметтер маанилүү жатат, кайсыл адистиктер керек болуп жатат, алар канча санда керек болуп жатат деген темаларга көңүл бурушубуз керек. Жана биз ошого жараша билим берүү продукция беришибиз керек. Биздин продукция бул рынокто кадр деген сөз. Андыктан сиздин сурооңузга толук кошулам. Мен азыр өкмөткө жаңы бир сунуш берип жатам. Экономика министрлиги менен ушу 10 жылдык прогнозду жасап, 10 жылда кайсыл предмет, кайсыл адистиктер керек болсо, ошолорду окуталы, ошол адистиктерди ачалы. Ал эми коомдо кереги жок болуп бараткан, талап болбой бараткан кесиптерди оптималдаштырып азайтып, университеттерде реформаларды жүргүзөбүз деген ойдомун.
Urmatly görärmanlar, tüz efirge gatyşyp bergeniňizler üçin çoň rahatçylyk bildirem. Bugün meniň basma söz hyzmatym jaňyça bir idea sunuşdap oşol alys jerdegi jarandarybys ministrlikden kabul alysına geri alбай jatat, suralaryň göýgöýlerine aýta alбай jatjat dedi. Andyktan biz sizler menen mындайча aýtkanda baarlaşyp pikirleriňizlerdi ugup, uşo koomdogu göýgöýlü suralarda alyp tüz baýlanýş turaly jumasyna bir bolsa da dep uşunday bir formatda joluguşyny uýuşdurduk. Emki jumalarda da uşun çygyp durmakçybys. Anan uşu bir nerseni sizlerden suranyp ketem urmatly görärmanlar. Bilim berүүnü koomduk deňgelde baryňyzlar goldop berseňizler, antkeni erteňki өлkөнүň gelечegi, özübüzdün gelечegimiz uşu bilim berүүдө turat. Wagt bölüp katyşyp bizde ugup, suralarybызды tyňdap, jogaplarybызды ukkansyňlar üçin çoň rahmat. Jakynda buyursa jakşı özgörüler bolat dep işenişdemin. Rahmat.